2020 Сибирдеги бул абакта козголоң чыгып, жүздөгөн туткун кармалган. Укук коргоочулар алардын ичинен кеминде 300 адам уур токмок кыйноого кабылган дейт. Алардын арасында Денис да болгон. Ал окуя али да анын эсинде. Они говорят, Түрмө сакчылары мага сен күнөөлүүсүңбү же жокпу бизге баары бир дешти. прибыл с бунта. Дээрлик 3 ай бою күн сайын токмокто болуп жатты. Кишинин психикасы бузулса, ал баарын жасайт экен. Сделать все. Денис түрмө кызматкерлерине каршы көрсөтмө берүүгө даяр саналуу адамдардын бири. Орус түрмөлөрүндөгү системалуу кыйноо тууралуу мурун деле айтылып келген. Бирок былтыр Россиядагы кыйноолорду көрсөткөн эң ири топтом ачыкка чыгып кеткен. Алар айтылуу үрөй учурган Саратов абагынын бейтапканасынан келген. Кызматкерлер камакта капо деп атыккан оор кылмышкерлерге артыкчылыктарды берип, аларга ыплас иштерин кылдырткан. Видеолорду абактан бошотулганда Сергей Савельев жашырып алып чыгып, Франциядагы активист менен бирге жарыялап жиберген. Активист Владимир Осечкин эмне болуп жатканын түшүндүрөт. Смотрите, Булар бири-бирине белги берип, өз ара үн чыгарбай түшүнүшүүдө. они подают друг другу знаки. Анткени булар мурдатан жолго коюлган ыкма менен иштешет. Друга, даже без слов, потому что Ал это кантип зордуктоо керектиги тууралуу ишарат кылууда. он подает знаки, каким образом нужно. Бул эч кимге жаңылык эмес. Болгону мурда видеосун көрө элек болчубуз. Что мы раньше никогда этого не видели. BBC миңдеген сот документтерин талдап чыгып, 2015-жылдан 2019-жылга чейин 41 түрмө кызматкери абактагы эң олуттуу кыйноолор боюнча соттолгонун аныктады. Алардын дээрлик жарымына шарттуу түрдө гана өкүм чыккан. Видеолордон улам түрмөнүн 2 жогорку жетекчиси кеткен. Президент Путин дагы өзгөрүүлөр болорун убада кылды. Но здесь, конечно, я с вами согласен. Бул кырдаалды өзгөртүш үчүн системалуу чараларга барышыбыз керек. Өткөн айда орус мыйзамдары күчөтүлүп, көрсөтмө алуу үчүн кыйноо колдонууга тыюу салынды. Бирок орус бийликтерине каршы чыгуу дале опурталдуу. Кыйноонун курмандыгы катары таанылганына карабастан, Денис дагы деле куугунтуктан коркот. Бирок ал акыйкаттык үчүн күрөшүүгө бел байлаган. Я буду добиваться, Мен күнөөлүүлөр жаза алмайынча аягына чейин турам. понесли наказание.